балдардын болжолу бизге чоң үй берген. Алхамдулилlah. Көп жылдан бери ар кайсы квартираларда анан арзан квартира чыгат, ал алыс болуп калат балдардын мектебинечи. Балдардын мектебине жакын квартира издесе кымбат болуп калат. Ошо квартира жагынан аябай кыйналып атабыз. Аллах Таалам сизди, бизди ушул жакшылык ишке себепчи болуп калсын деп, ушул диндар үй бүлөнүн бүгүнкү күндө муктаждыгын көрсөтүп атат иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу, кадырлуу мекендештер, акыреттик, кыяматтык, бейиштик жакындарым. Ыйман Аманат Нуру коомдук кайрымдуулук фонду азыркы учурда Бишкек шаарында. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мен атым Нургүл, азыр 37 жаштамын. Өзүм 3 баланын энесимин. Бир балам жерде. Кудайга шүгүр, азыр 2 балам менен жашайбыз. Өзүм ошо кичинекей кезимде эле ошо төрөлгөндө эле ушундай өзгөчө болуп төрөлүп калыптырмын. Кичинекей кезимде ошо дарыланып көп, аябай больницага жатып көп жүрдүк. Анан ошо кийин ошо чоңойгондо, кичинекей кезде операцияга болбойт болчу экен. Чоңойгондо кылабыз деп. Анан чоңойгондо ошо мындан 4 жыл, 5 жыл мурун биринчи операциям болду. Ошо өзүм сөөгүм желип кетип, ошо сөөгүн ордуна протез салынды. Бир бутума, андан кийин кайра дагы бир бутума дагы протез салынды. Кудайга шүгүр, Аллахтын жардамы менен азыр таягы жок басып жүрөм. Мурун ошо бутум ооруганына байланыштуу 2 таяк менен басчумун. Азыр ошо операция болуп бүтүп, айыгып, Кудайга шүгүр, таягымды таштап басып жүрөм. Бир кыз, бир балам бар. Кудайга шүгүр, мектепте окушат, динден кабары бар, Аллахты таанышат, Куран жатташат. Буюрса жакшы жашап атабыз. Амин, машалла. Үйүңүзгө киргенде эле ошол балаңыздын колундан таспыны көрүп, башынан допусун көрүп, кызыңыздын башында жоолугун көрүп, үстүндөгү узун көйнөгүн көрүп аябай ыраазы болдук. Аллах Таалам ыраазы болсун. Ушундай кыйынчылыктарга карабастан, өзүңүздүн ооруганыңызга карабастан, ошолорду дагы шарият менен, дин менен тарбиялап аткандыгыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз элибиздин атынан. Бирок инсандардан да угуп калдык. Өзүңүз ушундай мүмкүнчүлүгүңүз чекселсе дагы көп кайрымдуулук фонддордо кызмат кылып келет экенсиз. Ал фонддордо кандай кызматтарды кылып келип атасыз? Мен ошо өзүм операция болуп ооруп жатып калганда аябай кыйналдым. Анан көптөгөн тааныш мусулман бир туугандарыбыз жардам беришти да бизгечи. Үйгө келип, продукт алып келип беришип, акча жагынан бардык жагынан жардам беришти. Балдарыма кийим кылышып. Анан ошондо мага аябай эме болду да. Жүрөгүмдө аябай жылуулук калды да, анткени мага алып келип бергендерине аябай, мен ошондо өзүмө сөз бергем да, ушуну Аллах мага берди, жакшы адамдар себепчи болуп, Кудай буйрса мен да жакшы болсом, элдерге ушинтип мен дагы берем депчи. Балдар үйүнө барарда, карылар үйүнө барарда, элдерге ооз ачырарда, ошо колумдан келишинче 100 штук кекс, 100 штук пончик, 100 штук, 200 штук кылып эме кекстарымды жазып алып, Аллах ыраазычылыгы үчүн кайрымдуулук иштерде катышып жүрөм. Аллахка чексиз шүгүр ушундай мүмкүнчүлүк бергенине. Ошо ооруп атам деп жатып албастан кичине болсо дагы акырет үчүн соопторго ээ бололу деп кылып жатабыз. Кудай буйруса, Аллах Таалам мүмкүнчүлүк берсе, биздин Ыйман Аманат Нуру коомдук кайрымдуулук фондунда ушунчалык жүрөгү мээримге толгон боорукер, ушундай бир муктаж мусулман бир туугандарыбыздын муктаждыгы чечилишине себепчи болуп аткан бир туугандарыбыз жок эмес бар. Иншалла алардын арасында дагы өздөрү эле же болбосо өздөрүнүн жамааты менен эле биргеликте ушундай бир сиздин дагы үйлүү болуп калышыңызга себепчи боло алган, ошого кудурети жеткен, ошого мүмкүнчүлүгү жеткен мусулман бир туугандарыбыз жок эмес бар. Балким иншалла алыс эместир, жакындыр. Себеби сиздин үнүңүз Аллах Таалама жеткен. Аллах Тааламдын рахматына, Аллах Тааламдын мээримине, ырайымына бөлөнгөн үй бүлөсүз. Сизди көрүп эле, ушул балдарыңызды көрүп эле ушунчалык ынандык, ушунчалык сүйүндүк, жүрөктөн дуа кылдык. Я Алла, ар бир үй бүлөдө чоңоюп келе жаткан балдарды, чоңоюп келе жаткан кыздарды ушундай бир диндар балдардан кылсаң, аалымдардан, уламалардан, алималардан, карыялардан, хафизалардан кылсаң, чоңойгондо алар дагы эр азаматтардан болсо,
чыныгы мекенчил патриоттордон болсо деп дуа кылып койдук да, иншалла. Аллах таалам дуабызды кабыл кылсын. Буйруса биз бүгүндөн баштап сиздин дуаңызга кошо биз дагы сизге дуа кылайлы. Мусулмандын бири-бирине кылган дуасы түздөн түз кабыл болот. Буйруса биз ушул Ыйман Аманат Нуру коомдук кайрымдуулук фонду эжеке сиздин ушундай бир дин тармагында аракет кылып, балдарыңызды дин менен тарбиялап, өзүңүз дагы Аллах Тааламды таанып, Аллах Таалам берген сыноолорго ушундай бир нааразы болбостон, барга дагы, жокко дагы сабыр кылып, шүгүр кылып, канаат кылып, каниет кылып жашап аткандыгыңыз үчүн дагы биз дагы ушундай бир ортодо көпүрө болуп калсак, себепчи болуп калсак деп аракет кылууну баштадык. Себеби аддаллу алал хайри кафайлик, жакшы ишке себепчи болгон адам ошол ишти аткаргандай сооп алат дейт. Буйруса иншалла биз ишенебиз. Себеби Аллах Таалам сиз менен бирге, инналлаха сабирун, акыйкатта Аллах Таалам сабырдуулар менен биргебиз дейт. Аллах Тааламга наалыбастан, Аллах Тааламдын тагдырына наразы болбостон, Аллах Тааламдын ар бир берген суноосуна ыраазы болуп, ушундай бир сабыр кылып келе жатканыңыздын дагы берекетиден балким Аллах Таалам бизди сизге туш кылгандыр. Урматтуу мусулман бир туугандарым, Кудай буйруса ушул диндар үй бүлөгө, кыйналган үй бүлөгө эжекебиз өзү жалгыз болсо дагы, мүмкүнчүлүгү чектелген экинчи группадагы майып болсо дагы, бирок кээ бир инсандар бере албаган тарбияны балдарына берип, адалдан ырыскы табып, бул жакта таттууларды өзүнүн колдору менен жасап, бул жакта тигүү машиналары бар экен, бул жакта да заказдарды алып, колунан келишинче жанагы менин мүмкүнчүлүгүм чектелген деп көп иштерди таштап койбостон, мүмкүнчүлүгү жетишинче иштеп өзү дагы аракет кылып келе жатат экен. Ушул үй бүлөнүн дагы үйлүү болушуна, сүйүнүчүнө, кубанычына себеп болуп калууга бардыгыбыз жан талашып аракет кылсак болот экен. Келиңиздер мусулман бир туугандарым, ушул жакшылыкка баарыбыз биргеликте себепчи болуп калайлы. Алыс болбосун, жакын болуп калсын. Буйруса мына сентябрда окуулар ачылып калат экен. Ушул балдарынын жаштыгында кылган дуалары бар экен. Апам оорубасын, өзүм оорубасын, эжем оорубасын, агам оорубасын, туугандарым оорубасын, мусулмандар оорубасын деген жаштыгынан Аллах Таалама алакан жайып, Аллах Таалама дуа кылып чоңоюп аткан балдар экен. Келиңиздер ушул болочок аалым, болочок алима, ушул өзүбүздүн карындашыбыз, өзүбүздүн инибиздин дагы бири 10 жашта экен, бири 8 жашта экен. Буйруса ушулардын дагы бир сүйүнүчүнө, кубанычына себепчи болуп, машалла, акыретибизди куруп калалы, Аллах Тааламды ыраазы кылып калалы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.